Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрөрмандары, Билермандар интеллектуал клубунун көрөрмандары. Assalamu alaikum, урматтуу Америкада биздин мекендештер. Бүгүн мына Билермандардын тарыхында биринчи жолу биз Бишкек эмес, Москва эмес, Дубай эмес, океандын нар жагындагы, жер шарынын бул жагындагы биздин иштеп жүргөн мекендештерибиз менен биринчи жолу Билермандар оюнун онлайн аркылуу өткөрүп жатабыз. Бул оюндун өткөрүүгө себепчи болуп ошол Пенсильвания штатындагы Питтсбург шаарында бул жерде иштеп жашап жаткан биздин кыргызстандык мекендештердин атынан Элдияр Нышанов аттуу турган биздин жигит ошол себепчи болду. Ошол буга чейин да биз түрдө оюн тууралуу маектешип, анан Элдияр мырза мен да өзүм да кызыктар элем, ушуну оюн көрөлү деген ой бир жерден чыгып калды. Бул сааты бүгүн чыгып турат да. Ушул жерде отурган 6 жигит бүгүн ушул Питтсбург командасы деп аталат экен. Баарыңыздарга жакшы маанай каалайм. Мен атым Талан Канатбек болуп, Билермандар клубунун негиздөөчүсү жана оюндун алып баруучусу. Бүгүн эми студиябыз ушул экран болмокчу. Убактыңарды бөлүп анткени ал жерде убакыт өтө кымбат. Ушул жерде топтолуп аткан силерге чоң рахмат билдирем. Анда эмесе биз оюндун эрежесине ылайык бир сыра тааныштырып, анан кийин оюнду баштасак. Демек, урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү Питтсбург командасынын курамы 6 жигиттен турат. 6 жигиттин башын бириктирген бул жерде капитан Элдияр Нышанов мырза. Алгач тааныштыруудан мурун Элдияр мырза сизге сөз берсем, команда оюнга даярдык маанайыңыздар жакшыбы? Бул жигиттердин башын бириктирүү кыйынга турган жокпу? Жана буга чейин дагы сиздер ушундай интеллектуалдык же оюнчулуктарды өткөрүп турасыздарбы? Анан жалпы эле ал жерде биз мекендештердин жашоо шарты, абалы кандай? Ассаламу алейкум, кыргыз эли жана ошондой эле алып баруучу. Бүгүн биздин Питтсбург командасы бүгүнкү ушул кичинекей онлайн теле көрсөтүүсүнө мыкты даярдыкта деп толук ишенем. Биз бул жигиттер менен ар тараптуу жумуш алкасак дагы бул баардыгыбыздын оюбуз ушул жаштардын интеллектуалын көтөрөлү деген максатта жана ушул бизге окшогон башка штаттагы жана ошондой эле башка ушул Америкада эмес, башка жактагы, башка өлкөдөгү жаштардын дагы ушул Билермандордого болгон оюн ойготуп, жаштарды жакшы интеллектуалдуу билимге биздин түрткү беребиз деген ой максатта чогулуп отурабыз. Бул жерде биз балдарды тааныштырып өтсөк, бул жактан мени сол жагымдан баштасак, Максат Осмонов Ош шаарынан, Элболсун Жаңыбаев Жалал Абад шаарынан, өзүм Ош шаарынан Кара Суу деген шаардан, Тилек Жусупбеков оң жагымдан бул жигит Жалал Абадтан айынан, андан кийинки келген биздин Мирзат деген суу учасына келген жигитибиз Ысык Көл облусунан болот. Чаркынбай деген айылдан. Бул жагы Нарын облусунун кайсыл айылы? Нарын облусунан, Нарын шаарынан келген жигит Азамат Анапияев. Ошентип өзүңүздөр көргөндөй биз Кыргызстандын төрт бурчунан чогулган кыргыз жарандарыбыз ушул жакта башыбыз биригип иш аркалап жашоо сүрүп жүрөбүз. Ошол бүгүнкү биздин оюнга буйруса жеңишке жетебиз деген чоң ниетте чогулуп отурабыз. Чоң рахмат. Анда эмесе мен бир жол мындай тегерек айта кетейин. Мен фамилиясын айткан мырзалар колуңуздарды көтөрүп коесуздар, Демек, бүгүнкү оюндун капитаны Элдияр Нышанов 36 жашта, команданын жетекчиси. Андан кийин
Dilek Cüstübaliyev. Dilek Cüstübaliyev. 38 yaşında. Azamat yok. Erbolsun Canabayev. Erbolsun Canabayev. Maksat Osmanov. Maksat Osmanov. Mirzat Oruzaliyev. Yana Azamat Aradyayev. Şu komanda türün Lermonov'da oyunun körpün açmakçı. Bizim önükteşlerimiz, Kırgızistan'da önükteşlerimiz, Yomo Burger, Barbol, Jana Aktif Dizayn önükteşlerimiz. Sizleri kollayıp, sizlerge iyiliklerini alayıp, Jana men oylamın bu birinci oyun oluyor. Bundan keyin salto ötürde bu oyundu ay sayın Türkiye oynayıp turadigan. Ademese hurmatly mırzalar, Lermonlar, Lermonlardan o'ynaymiz. Komanda o'yinga tayyor, Dayarsınız? Tayyorsizlar? Buyursa dayarız. Rahmat. Birinchi so'rov. Polshada Sejm deb atashadi. Islandiyada Alting deb atashadi. Men bunun atalışını Amerika'da atalışını ayıp beri koyun, anken sizler bilesizler. Alemi Kırgızistan'da bunu emine deşet. Polşa'da Sejm, İslandiya'da Alting, Kırgızistan'da kandaca atalan bu atalış. Yani bu predmet değil, bu predmet buyum emez, bu bunday atalış. Suronu. Endi mektetler. Suronu. Экинчи сөздү кандай тагыраак айтсаңыз болобу? Suronu düşün. Alting. Alting desini. Кантип жазылат? A-L-Ting, kadınkileri. Alting. Polşa'da qanday жазылат? Polşa'da Sejm. 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 N ha? Англисчеби? Sejm. İngilizce Sejm. 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 M. M. Emma ha. Kırgızistan'da bu kanday atalan. Ben aytlar bu siyasi atalışta siyasi söz. Ketти minuta. Qanday desin? Sejm деген бул Польша, кайсы? Polşa'da Польша Alting, тилинде. İslandiya. Birinci. Siyasi болуп, siyasi bulan siyasi. Siyasi Sosyal. Оппозициялык. Бул Оппозиция болгондо партиялардын аттары эмес деп Жок, бул Кыргызстан. Бул бир нерсе, бул бир эле нерсе. Ар бир жакта ар кандай название болуп атпайбы. Бул партия эмес. саясий сөз экен. Американын айтса болбойбу, э? Американыкы Американыкын айтса жакшы болмок. Американы айтса таба алабыз да бизде, потому что таба алган айтпайт. Айтпайбы. Неге айтпайт? Ошол сөздү бир ойлонуп көрбөйлү. Кайсы сөз болушу мүмкүн саясий сөз Америкада? Давайте, может, жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш болушу мүмкүн. Саясий болсо, парламент. Парламент, может. Альтинг. Альтинг, билбейм, Альтинг. Исландиянын Исландияда. Америка жогорку кеңеш? или же правый, левый дегендей. Агуй деп койбойбу анда. Агуй болсо Жок. да. Парламент. Жок, парламент эмес, 10 парламент. секунд калды, батыраак кайсыда? Мен Кыргызстандагы жогорку кеңеш демекмин, бирок мен билбейм. Варианты. Ошондой кандай вариант бар? Жогорку кеңеште отурмун, мен де ошол ойго келип атам. Анткени альтинг может сөзбөн сөз которулган эски дегенди түшүнүрөт да, мисалы. Сен окшош деген. Бүттү, Елжан мырза. Ким жооп берет? Биздин командадан Мирзат Орозалиев жооп берет. Менин оюмча бул эми, к сожалению, сиз эме катары американский вариантында айтсаңыздар бизге жакшыраак болмок, бирок бул бир эле нерсе болуп атат. Менин оюмча саясий болсо бул жогорку кеңеш деп аталса керек Кыргызстанда. Жогорку кеңеш деп аталса керек. Жок, кабыл алма. Жогоруда айткан Польша менен Исландияда аталыштардын жогорку кеңешке кандайдыр байланышын байкадыңыздарбы же болжолдоп туруп айтып атасыздарбы? Мен болжолдоп эле айтып атам, потому что эми польский менен исландский тилди билбегендиктен альтинг дегенин эгер
немисчеден алып келсек, бул эски нерсени айтат да. Мен бияктан, может быть, башка вариант катары консервативный какой-то движение айтмакмын, бирок альтиң эч нерсе айтпай эле да, альтиң башка эч нерсе, сейм то же самое. Бул какой-то бир польский тилден чыккан болсо. Менин оюмча Украинада Рада дегендей эле саясий Политический сөз. Түшүнүктүү. Эгерде мисалы сиз айтып атпайсызбы, эгерде Америкада американский вариантын айтсаңыз жакшы болмок депчи. Эгер американский вариантын айтсак, анда Кыргызстандагы вариант, Кыргызстандагы аталышын берүүнүн кажети калмак эмес да. Кыргызстандагы аталышы, мен түзүп айтып атам, бул жогорку кеңеш. Мутту, э? Бирок Америкада жогорку кеңеш жокпу? Жок, бул жакта Бул жакта парламент жок да. Америкада парламент жок. сенаторлордун немеси. Бул жакта сенат. Сенат койушмумкүн да. Сенат коймокпуз да. Сенат десең жогорку кеңеш да. Сенат бул депутаттар. биз параллельно алып тиякта алмакпыз да, синониминче. Жакшы. Мен айтып жаткан теримдер Польшада парламентарийлерди сейм деп коет экен. Исландияда айтинг дейт экен. АКШда конгресс, Конгресс. Анда оңой эле таап калган. Эгерде Америкада конгресс деп аталат, Кыргызстанда эмне деп аталат десем, бул автоматтык түрдө жогорку кеңештен сөз чыкпайт. Ошон үчүн ошол сөзгө көңүл бурдук да. Неге Американ айтпады? Азаматта эсеп билинип атат. Молодцы жигиттер. Жакшы. Менин өзүм жеке оюмда айтинг деген сөз, мисалы үчүн митинг, айтинг. Митинг деген сөз топтолуу, митинг топтолуу болсо, Исландияда айтинг бул саясатчылардын топтолуусу дегендей бир кеп жаап турат. Жакшы, экинчи суроону баштайбыз. Кытайда ушундай элдик макал бар экен да, Кытайдачы. Көп чекит коесуздар, биринчи көп чекит, бир сөздүн ордунда, көп чекит, анан кийин эптей албасаң, көп чекиттен кийин эптей албасаң, соода саттык менен алектенбей эле кой деген Кытай эл макалы бар экен. Демек, ушуну кайсы бир нерсени эптей албасаң, соода саттык менен алектенбей эле кой деген Кытай эл макалы. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Көп чекиттин ордун толтуруңуздар. Мөөнөтүнөн мурун жооп бар. Кетти минута. Мөөнөтүнөн мурун жооп бар. Элдер мырза, өзүңүз жооп бересизби? Бул суроого өзүм жооп берейин деп чечтим. Бул суроону мен бир жерден уккандай болуп атам. Менин оюмча бул жерде жылмай албасаң, кардарларга жылмайып өзүңдүн жакшы жүзүңдөгү болгон эмени көрсөтө албасаң, анда соода саттык менен байланышпай эле соода кылбай эле кой деген мааниде. Эмоциялдык бетинде. Бул жылмайуу жөнүндө сөзгө татат ошондо биздин жооп. Америкада бул канчанчы мындай о эмеде турат. Мисалы үчүн жылмайуу Америкада да негизги эмелердин бири. Соода саттыксыз эле жылмайышат бул жакта. Жылмаюудан Жылмайда иш башталат. жылмаюудан күн башталат дегенде. Көчөгө чыксаңыз жылмаяп, тааныбаган кишиге деле жылмайып учурашат. Бул ушул жака элдердин эмесине сиңип калган. Бири-бирине жылмайып тартуулоо бул. Бул өтүп калган болсо керек, сиздер деле көрүнүп калган болушуңуз керек жылмайып. Жылмаябыз. Жок, туура. Жылмаюу. Молодцы. Команда жакшы. 1 минутта миллиондор бар сиздерде. Бул минутта миллиондор турат сиздерде. Бул жерде команда мүчөлөрүнүн баары эле ушул баягы тырау айдашабы же ар кандай кесиптөө, мисалы үчүн элдерибизде. Бул жерде жигиттердин
90% ошол траковый бизнесте. Бул жерде Максат мырзадан бөлөк Максат мырза өзүнүн бир бөлөк бизнеси бар. Мындайча айтканда бизнесмен өзү айтып кетсин, эмне бизнес экен? Максат мырза? Мен бул жакта өзүмдүн ошо акем менен машиналарга диск сатабыз. Бизде ошо Титан диск деп коет го. Ошондой дисктерди сатабыз. Бул ошол Титан дисктерди жөнүн эле сатпастан булар ошону реставрация кылып, жаңылап, эскилерди жаңылашып, ушундай дүйнө жүзүндө эмелерди алып барасыңар. Германия, Кыргызстанга чейин салышып заказ болсочу. Өтө сонун, жакшы. Титановый дисктер менен мага да жагат. Анда 90% трак тармагында иштегендер болсо, Американын мен жеке мындай эле суроо, Американын мыйзамдарынын ылайы далиле боюшиктер канча саат жүргөндөн кийин сөзсүз түрдө салыш керек? 11 саат. Билесиздерби? Бул Азамат айтып берсин. Жакшы тапшырган койсоңуз. Бул Америка штатында траковый бизнесте жүргөндөр негизи бүгүнгү 11 саат берилет. 8 саат айдагандан кийин аңгиче айтканда брейк алыш керек, отдых алыш керек, жарым саат. Андан кийин узартылып, общий ошондо 11 саат айдаш керек да. 3 саат жүктөгөнү, ташыганы 3 саат менен ошо менен общий жалпысынан 14 саат берет. 14 саат жумуш убактысы берилет. 14 сааттын ичинде жарым сааттык кофе дем алып брейк деп коет, ошону алыш керек. Кыскасы суткасында 24 саат мыйзамды бузган болуп эсептелеби же бул адамдын өзүндөгү баягы мыйзамдын ички немесине эле байланыштуу? Мисалы үчүн полицейскийлер муну менимче сиз мынча убакыт утпай калыпсыз дегенди аны билбейт да. Бул менимче айдоочунун өзүнүн эле абийирine маселе да, туурабы азаматта? Жок, бул биринчи очередь мыйзам менен чектелген. Бул чоң мыйзам, эгер мындан өтүп кетсе, мыйзам бузуу деп эсептелип, полицейскийлерден чоң штрафтар салынышы мүмкүн. Демек эсептелип турат экен компьютерде. Бул компьютерде, как положено, ар бир трак компьютерге кошулган, и ар бир тракта ошол логбук деп коебуз, ошол компьютер санап турчу эме установленный. Эгерде полицейский токтотуп калган болсо, эң биринчиси ошону карайт. Сен канча саат айдадың, канча саат пауза кылдың, каерден жүктөдүң, ошол компьютерге баардыгы жазылып түшөт. Геолокациялар менен. Геолокациясы менен, даже мотор качан оталынган, качан өчүрүлгөн, ошонун баардыгы түшөт. Канча ылдамдык менен жүргөндүгү баардыгы жазылат. Жакшы мыйзам экен, анткени уктап эс алып алуу бул жолдо жүргөн айдоочулар зарыл эмес. Бизде Кыргызстанда бул жерде тескерисинен иштеп калат бул нерсе. Айрыкча ногор таксисттер үчүн бул тескерисинче укташ керек деген мыйзам өкүм сүрөт да кээдечи. Ошон үчүн дагы көпкө жолдо кырсыздар болуп калат да, ошон үчүн баардык айдоочулар сөзсүз түрдө эс алып алыш керек деп ойлойм. Алыспы, жакын аралыктабы дегендей. Оюнду улантабыз. Үчүнчү суроо. Америка Кошмо Штаттарында 1842-жылы сууга болгон салык 2 эсеге кыскаргандан кийин ушул нерсе пайда болгон. Суроо түшүнүктүү эле? Эмне пайда болгон? Кетти минут. В 1842 году, когда в Америке сократилось налог на воду 2 раза, это появилось. Что появилось? Воду. Душ. Налог на воду. Душ. Вообще ли? Автомойка болушу мүмкүн. Автомойка. Автомойка. Бул жерден санузел, наверное, үйлөрдө ар бир Бассейндер салына баштаган. же бассейн. Бассейн болушу мүмкүн. Ошондон баштап бассейн кура башташкан. 1842-жылы. Ага чейин болгон да бассейн. Бассейн Наштанда, Бассейн болгон да.
Ар бир үйдө эме болушу мүмкүн. Санузел. Санузел болушу мүмкүн да. Анда ар бир үйгө санузел киргизилген дейсиң да? Эки эсеге суу арзандаганда гана пайда болуп атат бул нерсечи. Ага чейин кымбат. Мен вопрос бергим келет, суроо бергим келет да. 1842-жылдары сууну эсептей турган учетчик бар беле? Балким учетчик пайда болгондур. Вот. Туалет либо учетчик. Учетчик пайда болгондур. Учетчик болушу. Кайсы ток менен иштетет аны? Жок беле дейсиң. Жок. Бизде Тилек мырза жооп берет. Тилек мырза. Бул жерде ага биз команда менен жыйынтыкка келдик. Ал жылдарда эле бассейн болгон. Бассейн татыштуу болбосо элек, океандарда сүзүп деле койсо болот. Сууга. Бул жерде чуңкураак ойлоно турган болсок, ошо мамлекетке пайдасы келсин деп, ошол сууну эсептей турган бир учетчик эсептеши мүмкүн да. Ошону коюш мүмкүн, эсептеп ойлонуш мүмкүн. Суу эсептей туруп учетчик пайда болгон деп эсептейсиздер. Ошону койсо керек. Жооп кабыл алынат. Талкуу учурунда мен байкадым, көптөгөн варианттар айтылды. Анын ичинде бассейн бир сыра айтылып өттү, анан санузел тиешелүү маселелер айтылып, эмнелер болушу мүмкүн? Туалет, ванна, В туалете вода смывается, просто... жанагы басканда туалет Унитаздын суусун или кранниктер пайда болду. Эки эсе арзандаганда пайда болот да. Бул значит ванный Обесценивание воды. Ванна пайда болгонго дейм анда. Суу арзандагандан кийин, демек сууну көлөмүн көп иштетүүгө адамдар мүмкүнчүлүк алышкан дагы, демек бул жерде маселе ванна жөнүндө кетип Ал учетчикти иштетсең, ал ваннаны ойлоп Санузелде жооп берсек алына эле, кабыл алына Санузел болгондо туура болмок. бар эле сиздерде, бирок тиги учетчик ойлоп чыккан бул эми жаңы нерсе болушу мүмкүн деп ойдо болдуңуздар. Азырынча эсеп 2-1, үчүнчү суроо жооп бере салсаңыздар. Эсеп 2-1. Көмүк чүрбөбүздүкө. Сиздер паузага турсак болобу? кофе в студияда баштасаңыз. Жакшы. Даярбыз буюрса. Сара, улан төртүнчү суроо. Төртүнчү суроо. Кайсы оюн? Ал кыргызча болуш керекпи, жаңы алыры аталыш? Жок, кыргызча деп болот да. Кыргызча жакшырмак. Оюндун аталышы кыргызча эмес, оюндун аталышы. Орусча? Бул кеңири таралган оюн. Орусчабы? Жок. Окей. Анда. Жалпы аталышы Бар түшүнөт да, бар Секрет. Не, чтобы көз тренировка болуш үчүн либо көз мындай кыймылдап аткан оюн болуш керек, либо жумуп ачып аткан оюн болуш керек да. Этот может, гляделки, кто первый махнет. Вот. Ну, я не уверен, просто вариант. Жок. Тиктеш тренер начар да кайра. Наоборот, Кайра зиян да. Анда Зиян деле жок, просто наоборот тренировка. тренировка эки жакка өйдө ылдый. Бир жерде карап тура бергенде, компьютерде карап тура бересиң, ал зиян да. Жок, гляделка. Көз кыймылдаш керек. Кыймылдаш керек. Жакын ракурс менен Айтпайбы, баардыгы түшүнүп бар, бирок оюн баардыгы түшүнүп турат. Ошо кайсы оюн, баары түшүнүп турат. Эл аралык аты бар экен бул нерсенин. ошол. тиктешмейби? Жок. Тиктешмей эмес. Бул жерде жанакы сен айттың го биринчи мындай, ошо. Поло Марко да, анан бул жакта Поло Марко дейт. Там Кыргызстанда андай дейт да. Видеоканатта уже полумарка. На русском Ол есть. Уақыт аяқталды. Ким жооп берет? 1 минут алабыз. Бир минут алам. Запас Бізде 1 минут, урматтуу албаруучубуз 1 минутаны алсак деп чечтик. Да, оюндардын аттарын бирок билбей атпайбыз. Оюндардын аттары көп. Сиздер, мен азыр айтып атам, сиздер медицинага тиешелүү бир эмемен чектелип атасыздар да. Эгерде мен бул оюндун спорттун бир түрү десем, анда эмне дейсиздер да?
спорттун бир түрү десем. Ошону Кетти кошумча. Настольный теннис. Теннис. Настольный теннис. Ошол болушу мүмкүн. Теннис болушу мүмкүн. Настольный Фокс теннис. жакшы болот да, Фокс. Пинг-понг. Фокс. Пинг-понг. Пинг-понг болушу мүмкүн. Короче, Аны бар эле. сен жок. Бизде анда минутта токтотору, жарым минутабыз калды. Алпаручу Теннисте. 19-чу болду. Теннисте. Пинг-понг деди. Бизде ошо бул жакта пинг-понг деп коет, бизде настольный теннис. Ошол дагы ойногондо Демек көбүнчөсү настольный теннис көзгө кандай пайда болушу мүмкүн настольный теннис ойносо? ойногонубузда ошол кыймылдар бат болот, анан фокусту ошол топко кыласыз да, анан эки жака өзүңүз дагы кыймылдаганча көзүңүз дагы эки жака кыймылдайт да. Медицинада канчалык көзүңүздү эки жака кыймылдатып, көздүн могу эмеден ракурсун жылдырсаңыз, ошончолук жакшы болуп эсептелет да. Алдыга анан жакынкы анан алыскы аралыкты карасаңыз, ошол көз көрүүгө андай пайдасын тийгизет. Сиз өзүңүз тенниске кандайсыз, Масат мырза? Жакшы эле. Ойноп турасызбы? Элдерге утат турат. Бильярдтан кандайсыздар, бильярдтан? Бильярд ойнай албайм мен, бильярд ойнай албайм. Анда деле элдер утат. Тоңчу бирок бул Элдер мырза, сиз бильярд жакшы ойнойсузбу? Бильярдты жакшы ойнойсуз. жок, бильярд. Ал деле бар да. Бильярд шары бир бурчта турат, сиз ки менен экинчи бурчтан бильярд шарын бээлеп атасыз да. Бул көздүн нурун жакшыртууга жана тактыкка өтө пайда экен да. Ошон үчүн врачтар бильярд ойнооңуз сунуштайт экен. Бильярд. Почему 1900 Кел. Жакшы болду. Шашпайлы мындан кийин. Бизде 30 секунд үнөмдөдүкпү? Үнөмдө бар. Жазып турабы? Эки болуп калды. Эки. жигиттер келе. Бизде Шашылбайбыз. Шашпай, эмоция алдырбай. Питтсбургда канча кыргызстандык бар? Элдер мырза, болжол менен. Питтсбургда мен түтүн менен айта алам, бир 150дөй түтүн бар. 200гө чукула, киши 200дөй бир аз өттү. Акырындан көбөйүп баратабыз. Питтсбург бул Кыргызстанга окшогон мондой 4 мезгили бар шаар болгондуктан, кыш, жай, жаз, көз бардыгы болгондуктан бул жака көбүрөөк үй-бүлөлүүлөр тартылышат, келишет. Отурташкандар да ошол үй-бүлөлүүлөр Нью-Йорк, көбүнчө Чикаго, Калифорниядан келгендер көп. Ошо башка шаарларда бойдоктордун көбүрөөк жайгашкандыгын байкайбыз да. Бул жакта үй-бүлөлүүлөр көбүнчө. Демек, аба климаты Кыргызстанга Окшош. Тоолуу. Тоолуу. Жакшы, аман болуңуздар. Анда биз ойноп атабыз. 5-чи суроо. Команда даярмы? Буюрса даярбыз. Син бул мамлекеттин көчөлөрүндөгү кептерлердин саны халкына караганда болжол менен 50 эсеге көптүк кылат экен. Кептер деген Ошол мамлекеттин халкынын санына караганда кептерлердин саны 50 эсеге көп экен. Кайсы мамлекет минутта кетти? бул Ватикан. Италияда да көбүнчө. Там как раз очень много этих... Ошондо Италияда палау же Ватикан Ватикан отдельная страна. Анда бизде мөөнөтүнөн мурун жооп бар, урматтуу Алпаручу. Бул суроого Мирзат мырза жооп берсин. Менин оюмча бул Европада эң кичинекей мамлекеттердин эмесине кирген Ватикан мамлекети деп ойлойм. Бул чынында сиз айткандай көчөлөрүндө эмес, жанакы площадь бар церковдун алдында, таш төшөлгөн жакшынакай. Ошол жерде абдан көп
эл да көп чогулат, көчкөндөр да абдан көп да. Аны өз көзүбүз менен көрдүк элек. Менин оюмча ушул Ватикан. Ватиканда мамлекетте канча адам жашайт? Сизде маалымат барбы? Болжол 700 по-моему. По-моему 700 болсо керек. Миңдин өйдөсүндө да, Миңдин өйдөсүндө болжол менен. Бул Ватикан мамлекети жооп турат. Эсеп 3-2, Питтсбург командасы бир упай алдыга чыкты. Алтынчы суроо. Урматтуу билермандар, адамдардын бири-бирин абдан жакшы билүүсү үчүн биргеликте 1 саат ушул нерсени кылуусу өтө пайдалуу. Кайталайм. Адамдардын бири-бирин абдан жакшы билүүсү үчүн биргеликте 1 саат ушул нерсени кылуусу өтө пайдалуу. Эмнени кылуусу? Минута кетти. Бири-бирин билүү үчүн. Бири-бирин характерди билиш үчүн болот да. То есть Есть такая тема, то что муж и жена, как бы не адамдар эмес, муж и жена должны поклеить обои, чтобы узнать друг друга хорошо. Ремонт? Вот там прям про час как бы речи не идет, но есть такая тема. Ремонт. Эки адам депчи, жашып айтып да, балким ошо эки адам үйрөнүп адамды коюп аткандыр. Ну, башка варианттар более Не вариант. аргумент. Сауда саттыкта билинет де. Ремонт, сауда саттыкта алыш бериште. 1 саат. Бирок 1 сааттык деген сөз бар. Базарга 10 секунд калды. 10 секунд. Биз ушул Элбосун варианттарын колдонуп ремонт деп ойлоп, ремонт эле деген туура эле. Потому что Уборка, может, готовка. бул важный нерсе болуп атпайбы? Бөлүп жашайт да. Анда бул суроого мен Аза мырзаны чакырат элем жооп бергенге. Биз бул суроого эки адам бири-бирин жакшы билиш үчүн бул нерсени кылыш керек деген суроого биз талкуулап, эки адам жакшы билип, бири-бирин жакшы билиш үчүн орусча айтканда эки адам ремонт кылыш керек да. Үйдүн баягы бир устачылык кылып, бир ишти экөө бир иш жасаса, ошондо баягы бири-бирин жакшы билет деген жооп бар. Бирок мен сурооду эки адам деп элем, мен адамдар деп айттым да. Эки адам деди го. Биз эки адам деп. Адамдар бири-бирин деди. Адамдар бири-бирин деди. Ал жерде жамаат деле болушу мүмкүн да, чамы. Жамаатка бир саат жетишпей калат да, жетишпей калат жердечи. Алыска жол жүрүүдө деле болуп калышы мүмкүн да, жолго чыкканда. Саат жол жүрүү. Желер мырза, мен азаматтын суроосун кабыл ала берейин анда. Азаматтын эмесин 30 секунданы биз алып токтотуп дагы бир сүйлөшсөк болобу? Биз адаштырып атканды, балким турадыр. Жок, адамдар анда Адамдар бири-бири менен да кантип мында бир саат жетпейт да, мисалы коомчулук болсо бир саат жетпейт да. Это вообще другое. Это точно не ремонт. Адамдар бири-бири менен 30 секундан алалы. Бизге эгер уруксат болсо 30 секундан алалы. 30 секунда кетти. 30 секунд болгондо Алыска жол жүргөндө барбы? Мисалы, жол жүрүү. досун кандай, адамды кандай экенин бил десе, алыска жолго чык дейт го. Ошол сөзгө таянып атабы дейм да. Адамдар болуп атпайбы? Көп адамдар бири-бирин билиш үчүн адамдар көпчүлүк болуп атат. Алыш бериш кылганда, мисалы, бирде мен алып берсем. сауда саты чоң эмне кылса болот, чоң эмне кылса болот жигиттер. Жамааттан ашар кылса болот. Ашар кылса болот. Кайра эле ремонтко барып калат. Дагы эмне кылсак болот? Ушул алыска жолго чыкканда деген варианттан башка дагы барбы? Менде вариант жок. Бирок издеп көрөлү жигиттер. Карыз кат жебейби? 1 саатка Bir saat деген. 1 саат. Менимче алыска ошол 1 сааттык жолго чыгуу деле адамдын характерин билесиң кандай экенинчи. 1 саат сүйлөшүш керек. Жок, баардыгын билбейсиң, адамдар бири-бири. Ал убакыт бүттү. Сүйлөшүш. Ким жооп берет? Анда мен бул суроого урматтуу алып баруучу өзүм жооп берейин.
Биз команда менен көп эле варианттарды талкууладык. Анан бизде кыргызда сөз бар эмеспи? Эгерде адамды билгиң келсе, алыска сапарга чык дейт го. Анан бул жердеги кишилер, мисалы, адамдар бири-бирин жакшы билиш үчүн мындай бир аз болсо деле 1 сааттык сапардын ичинде деле өздөрүн бири-бирин жакшы билип тастап коюшу мүмкүн да карактердерин, адамдын мүнөзүн ошол 1 сааттын ичинде эле билинет негизичи. Алыскы жолдо деген биздин жоопко токтолобуз. Алыскы сапарга чыкканда. Алыскы сапарда. 1 саат сапарга чыкканда. 1 саатта. Саат деп айтып атат да. Мен туура жооп айтам. Эмне үчүн 1 саат деп берип атат да суроодо. Эмне үчүн 2 саат эмес, эмне үчүн 1 күн эмес? Эмне үчүн 1 саат? Бул сизде Зерман ордо интеллектуалдык оюну. Лавышка болду. Вообще ойго келбейт болчу. Анткени Зерман ордонун хронометражы өзү 1 саат. Команда мүчөлөрү бири-бирин жакшы билүүсү үчүн 1 саат Зерман ордо интеллектуалдык оюн ойнош керек. Ошондон кийин кандай экенин билип алат. Дүйнө жүзүнө жок нерсе суроо эсептелинбейт го дейм. Ошон үчүн 1 саат деп чектедим да мен. Сапарда 10 саатка созулуп кетиши да мүмкүн. Же башка Логика. Эсте базарча Вопрос болду, логика болду. Эсеп азырынча 3-3. Классика. Кайрадан теңдешиңиздер. Oyun bolsa ulantılар. Oyun bolsa ulantılар. 7-ci срок. 7-ci раунд. Yakında Kurban Ayt bayramı gelir. Жалпы Müslümandардың bayramı, Amerika'da bile Kurban Ayt bayramı belgilenir. Ушул Kurban Ayt'ta kurbanlık çalınat, bilesizler. Kurbanlık çalууга милдеттүү болгон адам 4 шартка туура келиш керек. 4 шартка. Биринчиси жолоочу болбош керек. Жолоочу болбош керек. Экинчиси акыл эси жайында жана балагатка жеткен болуш керек. Акыл эси жайында жана балагат. Сиздер 3-cü жана 4-cü шартын табыңыздар. Кетти минутта. 3-cü, 4-cü. Жолоочу болбошу керек, акыл эси жайында болуш керек. Мүмкүнчүлүк болуш керек. Мүмкүнчүлүк болуш керек. Анан акчаны баягы неме кылганда неме менен табыш керекпи? Адам мененби? Адам менен тапканбы? Өтө адалда союш керек. жок. Курбан айтты Мусулман болушу керекпи же? Карызы болбош керек. Мусулман Жок, болуш жок. Мен эле ошону Мүмкүнчүлүгү болгон адам карызы болот. азыр мисалы Шарт кетет ошондой. бул Курман Айтта башкалар деле сое берсе болобу? Мусулман Жок, жок, Мусулман болуш керек. Мусулман болуш керек. Бирок обобщенный болуп калат. Эси жайында жолоочу мүмкүнчүлүгү болуш керек. Анан дагы эмне? Мүмкүнчүлүгү болуш керек. Акыл эси жайында болуш керек. Жолоочу эмес болуш керек. Жолоочу эмес болсо, жолоочу эмеске окшош эмнелер бар дагы? Жолундай. Жолоочу деген эмне деген? Жолдо, короче, жолдо жүрбөш керек. Айда болуш керек да. Дома. Сыртта, Путник. эмес. 10 секунда. Экскурсиялар бир аяктан жүрөсүң го? Все. Дальше. Сен соглашение тонуста. Сиздер болса кетип берет. Мусулман эмеспи? Убакыт бүттү. Вакыт бүттү. Убакыт аласыздар, беремби? Убакыт бизде 1 минутта бар, а? Сиздер 1 минутта бар. Бир минут ашу деген. Так, анда биз ошол 1 минуттан алалы деп чечтик. Кетти 1 минутта. Кетти. Кетти. Так, жолоочу болуш керек, акыл эси жайында болуш керек, мүмкүнчүлүгү болуш керек. Анан ошол башым татып Жок. Это Адамдын сапаты болот. Адам болот. Адам кандай болуш керек, чтобы ошол малды союш үчүн. Мен мисалы үчүн ошо Курман Айткан мал сое турган болсом, жолоочу болуш керек. Желание может. Төртүнчүсүчү? Бойго жеткен. Походу
Союлган нерсеси Акыл эс биринчи жолоочу эмес. Эки акыл эси ордунда болушу керек. Үчүнчүсү мүмкүнчүлүгү болушу керек деп атабыз. Бойго жеткен, эрге жеткен. Эркек может. Мисалы 18 жашка чейин 18 жашка чейин ата энеси болушу жоопту да туурабы? Эркек эмес. Бойго Бойго жеткен. Бойго жеткен. Анан мүмкүнчүлүгү болгон, ошондо. жок, союлуга турган жандыгы Ал Адам болуш жандык керек пе? реквайрмент. Жок, ал жандык реквайрмент. Сен узбайт. Адам союп аткан Союп Союлган аткан адамдан эмне требуется? Ошону. Точно. Ооба, точно. Берден мусулман болушу мүмкүн. Жолоочу эмес, сапыл эмес. Мусулман болушу Мусулман болушу парызбы? Жок, парыз. Жок, сойгон адамга парыз. Ооба. Сойдурткан адам мисалы, эми ал мусулман болгон үчүн деле Ал сапат эмес, баарында да сапат ал эмес. сөзөт. Адамдын сапаты эмес да. Ошо бойго 10 жеткен. секунда калды. бойго жеткен. Эркек болушу. Аялдар деле өрөт болду. Жок, балдар. Аялдар деле союрт, бул жерде эмеси Бул азыр биз союп аткан адамды карап атабызбы же ошол сойдурта турган адамды айтабызбы? Курбандык чалууга милдеттүү болгон адам 4 шартта тура бериш керек. 4 шарт тура берсе, анан курбандык чалууга Анда милдеттүү деп эсептелет да. Максат. Анда мен урматтуу талкуучу бул суроого өзүм жооп берип коеюн деп чечтим. Үчүнчү варианты бул үчүнчү сапаты мусулман болуш керек. Төртүнчү сапаты жана анын мүмкүнчүлүгү болуш керек ошол сойгонго. Карызы болбош керек башка бирөөлөрдөн. Ушул эки Белгилүү бир мал мүлккө ээ болуш керек. белгилүү бир мал мүлктүн ээси болуш керек. Мен жоопту кабыл алдым. Жок, кабыл алдым. Туура жол. Курбандык чалууга милдеттүү болгон адам, ушул 4 шартка туура келген адам ана милдеттүү деп эсептелет. 4 шартка туура келсе милдеттүү болбойт адам. Ал чалышы шарт болбойт да. Биринчиси жолоочу болуш керек. Экинчиси акыл эси жайында жана балакат жашына жеткен болуш керек. Үчүнчүсү сөз мусулман болуш керек. Төртүнчүсү белгилүү мал мүлккө ээ болуш керек. Тоңдоп кеттик, Өзү ошол Акыл жагында варианттар мындай ирет болгон болду. Талкуучунда туура варианттар айтылып атты. Сөз сүрөт мусулман эмес адам чалбайт. ошо милдеттүү болуп да мусулман болуш керек да. Ошо туура тутту. Сөз түрдө мусулман болуш керек. Мен бул жерден азыр 7-чи раунддан кийин блиц раундду сунуштайын деп атам. Кандай дейсиздер? Анда даярсыздар, Буюрса даярбыз. Биринчи суроо. 20 секунд убакыт берилет. Карап туруңдар. Биринчи суроо. Бул компаниянын логотипинде, мен кайсы компанияны айтып атам. Бул компаниянын логотипинде бийиктеп өсүп бара жаткан тоонун элеси түшүрүлгөн. Бийиктеп өсүп бара жаткан тоонун элеси түшүрүлгөн. Кайсы компаниянын логотиби жөнүндө сөз кетип жатат. 20 секундда кетти. Опен. Эдилбейсиң жок. Бар. Эми орнага артезиан суу эле. Артезиан суу да эле то. 20 секунд токтоп. Бул компанияда өсүп бара жаткан кайсы тоо коеби? Кока-кола жок анда, тоо менен связано. Суу да бул? Суу. Артезиан. Элдер мырза. 20 секундда мен айтар элем эл аралык бренд деп айтар элем. Элдер мырза ким жооп берет? Урматтуу алкооручу биздин командадан Максат мырза жооп берет. Элестетип Максат мырза. Элестетип атасызбы? Тоonu элестеттиңиз, тоону. Логотипти элестеттим ооба. Эстеп атам, бирок компаниянын атын таппай атам. Өсүп бара жаткан тоонун элеси. Өсүп бара жаткан, чоңоюп бараткан. Бул неме болот го? Бул кардиологический болот го. жүрөк эмен медицинский да.
ошондо эмне болуп калат? Визаларда эмне бар? Жоқ, ал. эмблемалуу болуп калган кичинекей бир нерсе Логотип да. болот, логотип болот. Логотип, дүйнөлүк бренд, логотип. Opel Z, да? Opel Z, да? Такой, как-то так. Z. Значит, тогда ал эмес. Opel мындай да? Биз Мындай да? Анда ал эмес. Жа, вообще болот. бирок эсте албай атабыз. Ким жооп берет? Эң эле ошол эмеге логотипке жакын эле ошол сууларды чыгарган мындакы вариантына токтолсок ошо Боржоми болушу мүмкүн. Дүйнөлүк бренд боло алабы Боржоми? Боржоми бул жакта дагы бар да. Он не международный. Не может международный. Демек, сиздер Боржоми деп эсептейсиздер. Это не международный бренд. СНГшный, это... Боржоминин логотипин бага түшүндүрүп бериңизчи максат мырза. Кандай логотип Боржоминики? Боржомиде бирок ошол тоонун өзүнүн эле сүрөтү бар эле да. Тоонун өзү бараткан Оны именно айткан жок, окшотуп койду да, жанагы логотип. Боржоминин логотиби деп айтты команда, мен туура жокну айтам. Мен Это не международный тоже. тагыраагы бул суроого Элдияр мырза өзү жооп берсе керек деген. немецкий компания. Эмне түшүнбөйсүзбү Элдияр? Вот так что. Сиз жакында эле билермандардын бирине кайсы фирманын кроссовкасын Adidas да, Adidas. Эмне Adidas? Мондай да, мондай палчка Adidas, Adidas болчу да. Мондай три стриптер барбы? бул Adidas фирмасынын логотиби. Onun формасындагы Adidas фирмасынын логотиби болчу. Вообще Элдияр мырза кол менен жакшы аракет кылгандай болдук да, 3 бурчтук болуп. Бирок менимче сиз атын кайра унутуп калдыңыз окшойт. Бизде кардиологический болгондо кардиологический линиялар өтүп кетти го. Мен ойлоп чийлеп атканда чокусуна жетпей эле. Робин Гудпу деп коем. Тоолойбуз. Эсеп кайрадан 4-4 теңдешүү болуп калды. 4-4 эсеп. Кушуп кетип атабыз, кушуп. Мен 9-чы раундтун суроосун берейин. 9-чы раундтун суроосун берейин. Ага чейин мен сиздерден бир-эки нерсени сурап алайын. Элдияр мырза, бала кезде кыялыңыз кандай болгон? Сиз бала кезде кыялды ким болууну самагансыз? Мен бала кезимде эс туткандан баштап 7-классымдан ушул Америкага келип иштеп бир офисте иштейм деген чоң бала кыялда кезим болуп ошол максат койгом. Ушул Тагында ушундай бир кыял болгонбу Америкага келип? буюрса эми кыялдар орундалат. Буюрса ошентип орундалып отурат биздикиде ошол. Азыр офису бирок руль менен да. Биздики азыр офистин ордуна руль болуп калды. Буюрса офисте эле жакында. Офиске отурабыз. Мирзат мырза, сиздин бала кезде кыялыңыз кандай эле? Ким болууну самагансыз? мен ким болууну точно элестете алчу эмесмин, бирок эмнени каалачумун бул дүйнөнү кыдырсам деген. Мен мектепте окуп отурганда, окуп жүргөндө классташтарыма айтканда эмелеп, ушул убакта азыр Парижде Елисейский поляда гулять жүрсөм андай болот деп. Баардыгы шылдыңдап күлүшкөн. Бирок баягы баланын кыялын берет экен. Анын баарын көрдүк, дүйнөнү кыдырганга да жетиштик. Ошо көп мамлекетте жашасам деп кыялданчумун. Азыр ошого Кудайым буйруп жетишип атабыз. Тилек мырза, сиздин кыялыңыз ким болуу эле? Тилек. Менин кыялым президент болуу. Спасибо. Үйдүн президенти. Үйдөн баштап да президентчикчи. Үй деп алсаң, мамлекет деп аласың. Американы билбейм, бирок Кыргызстанга келсеңиз президент болуп калышыңыз мүмкүн. Эл болсо мырза, сиздерге бала кездеги бизнес жүргөндө кандай кыял бар эле? Шоу бизнесмен эле заниматься этип, ошо жумуш кылбай эле ошондой эле болуп баратат. Орунда болду. Баардык эле ойлобой эле. Азамат мырза, сиздин бала
мен бала кезимде өзүм баягы кыялым баягы сот системасында иштейм деп кыялданчумун. Окуу жайга дагы именно ошо юриспруденция жакка тапшырып ошол Денсаулык салабайсыз. Мен салмай турам, кожунга салмай турам нерсе. Кожунга салынбай турам. Берегине биригелди болот, бизде биригелди болот. Өзүн алып кете албайбыз. Бул жашоonu алып кете албайсыз. Анан ошол жерден Ынтымак жөнүндө сөз кетпейт, ынтымак. кар бирдек алып кеткен эмеспи? Жок, кожунга салмай турган нерсе. Жигитте Бул жашоону алып кете албайсыз. Бул денсаулыгыңызды алып кете албайсыз. Бул жактагы Бул эме жөнүндө болот. Менимче бул бир мекенди алып кете албайсың. Ошол жөнүндө сөз болушу мүмкүн да. Себеби булар бир жерден көчүп баратышып, анан мекенди өзү менен алып кете албайбыз. алып кете турган болсо Белгилер ушуну айтып атат. Жерди мекенди айтып атат да алар. эме депчи мекен да. Эгерде жерди алып кеткенде, ал жанын алып кеткенде немесин Алып кете албайсың. Белгиле бири-бирибизди эмне деди? 10 секунд. Ким жазды? Эч ким жазган жок. Биргели. ошо мекенин Мекенин ынтымагы Ошондо мекен болот да. Мекен Мекен. бардын жоготмок да жаныбызга алып кетсек. Ата короче бизде жооп даяр. Ким жооп берет, Элер мырза? Бул жерде суроого бизде Азамат мырза жооп берет. Мырза? Бул суроого биз баягы толук жаза албай калдык. Мекен деген жоопко токтолуп атабыз. Себеп дегенде Чыңгыз Айтматовдун баягы айтып аткан сөздө баягы куружунга салып кете албайбыз. Эгерде куружунга салып кетсек бул өзүнүн баалуулугун жоготмок деген сөз болуп атат. Ошон үчүн баягы эгерде мекенибизди жаныбызга алып кетип баягы башка мамлекеттерге кетип калсак, ал уже баркын жоготот да. Ошон үчүн бул суроого биз мекен деп токтолдук. Мекенди коргоо боюнча. Орусча тилде ошондой выражение бар негизи. Мекенди коргоо боюнча. Может быть, Мекен деп токтолдуңдар. Мекен. Жооп кабыл алдым. Жооп кабыл алдым. Туура жооп, туура жооп. Выражение болушу. Может, если Жок, мекен каршы болгон эмеспиз. Мен жетерсиз окуган окшойсуз, Мен бир эстеп кеттим. Муну биз мектеп кезибизде ошол азыр акырын эме кылып атабыз да, кыяматты эстеп. Азыр элестип каласың. Жана анча-мынча кээде каармандарды алмаштырып алабыз эми. Аны жаңылап коюш керек. Негизи окуп. Чынында айтканда бул мектептин программасында көбүбүз эле өткөнбүз, кыскартылган вариантын болсо да. Мен бир суроо бергим келип атат, Элер мырза. Жеке команда бердим мындай. Оюндан тышкан суроолор. Эмне үчүн Кыргызстанга барган биздин мекендештерибиздин басымдуу бөлүгү мырзалар дейли, ушул трак бизнесин кандай? Киреше көптүгүнөнбү же кандай? Эмне үчүн мындай? Бул эң биринчи себеби тракта болгондо адам бирөөгө мондой көз карандысыз болуп калат да. Көп мисалы башка жумуштарда бир офисте отурганда анын үстүндөгү шеф боссторуна көз каранды болуп иштегендин ордуна адам өзүнүн трагын алып, өзү менен өзү иштешип, анын диспетчери болуп, кээ бирки балдар өзүн өзү жүктөп, клиенттер менен түз иштешип, бирөөгө болгон көз карандык жок болгондуктан анан ошого көбүрөөк ынанып, ошол тракты тандашат да. Анан акчасы деле мен көп деп айта албайм. Андан сырткары IT деле бар, мисалы үйдө деле отуруп иштеген балдар бар. IT жаатында, үйдүн шартында отуруп иштегенчи. Кыргыздар негизи бул жерде 3 популярдуу ушул жумуш бар. IT, анан трак, анан жана стройка деп. Бул стройкада дагы штаттан көз каранды, себеп Филадельфия деген биздин жаныбыздагы шаарчада, Пенсильванияда көбүнчөсү ушул стройкада иштешип, үйлөрдү жаап, ошол стройка жаатында көбүрөөк жумуш. Чикагода IT, бизде Питтсбургдо болсо трак жана ошондой эле бул жерде жаңы дагы бир жумушчулар менен алектенген бул эме эмне деп койчу?
Робин Трейдинг. трейдинг инвестиция кылышып, чоң компаниялардын акцияларын сатып алышып, жана ошолорду сатып иштеген биздин жаштар көбөйдү азыркы күндө. Питтсбург шаары ушул инвестиция жагына көбүрөөк көңүл буруп, бир 30-40 болгон жаштардан чогулган уюм ушул инвестиция жагынан буюрса Уолл-стритке, Нью-Йорктогу чоң фондовый биржалардын арасына кошулабыз деген ойлор менен балдар чогулуп, Питтсбург ошол менен азыр алектенип жатат. Өзүңүздүн эң узак жол жүргөн эмеңиз, шаарыңыз кайсы болду? Кайсы жерден кайсы шаарга эң узак жол жүрдүңүз? Биз негизи 11 саат эле айдай алабыз. Анан бир точкадан экинчи точка бизде Американын могул чыгышынан баштап батышына чейин мен эң ошол көп жүрдүм. Километр менен 5000ден даже 5000ден аша турган эме, майл менен 3300 ушундай майл болот. Мейн деген штаттан Калифорниянын үстүнө, Сиэтлдын үстү ошол Канада менен чектешкен жагы бар да. 5000 километр аралыкта ошол эң А пункттан Б пунктка айдаган ошол да, бирок 11 сааттан бөлүшүп ушундай айдайбыз. Ошондо менче бир канча 5 күндө барасыз? 5-6-7 күнгө чейин. Жолдун эме кээ бирки жерлер, тоолуу жерлер, по 800 ошол. 5 күн. Бир жума. Бир жуманын тегерегинде. Эсе алыш менен. Түшүнүктүү. Ар дайым жолдар ачык болсун, жолдар шыдыр болсун. Рахмат. Калифорния деп коюңуз, Калифорния жөнүндө суроо. Дүйнөдө мындай антический деп коет, антик закондор көп да. Американын өзүндө бул өтө Америка басымдуу кылат, античный мыйзамдар, закондор боюнча билесиздер. Ар кыл штатта ар кандай мыйзамдар бар, закондор бар, билесиздер. Менимче Питтсбургда дагы өзүнчө закондор болушу мүмкүн, аны кийинчерээк сураймын. Ошо антик мыйзамдар боюнча чындыгында АКШ үстөмдүк кылат экен да, дүйнөдө эң биринчи орунда ошо Америка турат да. Ушундай мыйзамдардын бирине көңүл бурабыз. Калифорния штатында үйүнө капкан коймокчу болгон адамга албетте бир документ болуш керек экен. Ошол документке ээ болуш керек экен. Капкан коймокчу болгон адам. Ал адамда кандай документ болуш керек? Капкан коюш үчүн Калифорния штатында мыйзамдар боюнча. Минута кел. Бул суроого Мирзат мырза жооп берсин. Урматтуу алып баруучу, биз кеңешип, кептешип, баарыбыз бир ойго келдик. Биздин оюбузча бул суроонун жообу Калифорнияда жаныбарларга капкан коюш үчүн ал капкан коюп аткан адам мергенчилик, биздин тилде айтканда мергенчилик лицензия алышы керек да. Уруксат алыш керек. Ошо охотничий же аңчылык. Потому что бул аңчылар эле ошо лицензияны алып атканда кандай жаныбарды мисалы үчүн өлтүрүп же жарадар кылып албайын деп кандай кармаса болот ошону үйрөнөт да. Чтобы жаныбарларды жөн эле өлтүрө бербестен, жөн эле балким кармап туруп бир талак алып барып кое берчи жаныбар болушу мүмкүн. Ошондой капканда салынышы боюнда болушу. Ошон үчүн бул жаныбарларга аяоо мамиле жасоо максатында коюлган закон болсо керек деп ойлойбуз. Жооп кабыл алынат. Аңчылыкка уруксат алуу боюнча лицензиясы болуш керек. Питтсбургда ушундай өзгөчө ушундай бир кызыктуу мыйзамдардан барбы? Сиздер билген элдерибизде? Бар. Биз билгендерден бар. Кандай Тилек закон бар? Тандалыштуу закон бар. Пенсильваниядан уккан ошо аңчылыкка байланыштуу болот. Бул деле Пенсильвания штатында ат сойгон мүмкүн эмес, штраф салынат бул жакта. Ошон үчүн биз башка штаттарга барып, Кентакиге барып союп келесиз. Кыргыздар особенно. Бирок Пенсильванияда сойсоң штраф аласың да. Ушундай өзгөчөлүктөр бар. Ошондой эле дагы.
Питтсбургда канча миллион же канча адам бар халк? 350 миң. 350 миңдей. Питтсбург өзүн айтып атасызбы, штат боюнча айтып атасызбы? Питтсбург шаар 350 миңдей бар. Пустой эле шаар экен анда. Ош менен эле өзү я. Түшүнүктүү. Мен жооп кабыл алдым, аңчылык кылууга лицензиясы болуш керек деди. Бура жок. Калифорния штатында үйүнө капкан коймокчу болгон адамда сөзсүз түрдө аңчылык кылуу үчүн лицензиясы болуш керек. Есеп болса 64 болмақты команда. Мурат, бир топ, бир саат, бираз аштык, бир саат ашыган убакытта биз ушу биздин Кыргызстандын ар тарабынан барган мекендеште чогулган Питтсбург командасы менен биргеликте биринчи жолу Пилемондо оюн ойнодук. Чоң рахмат топтогуңуздар үчүн, ушул бизге колдоо көрсөтүп, элдерибизде өзү активдүү түрдө биздин Пилемондогу ар дайым көз салып, өзү колдоп кооттап, Кудай буйрса дагы бир топ пландар бар келечекте. Анан кийин мен өзүмдүн атымдан ушул Америкада, Штаттарда иштеп жаткан бардык кыргызстандыктарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар. Мына пандемия кандай болуп атат? Пандемия силерде кандай абал? Пандемия азыр бизде бираз туруктуу болуп калды, анткени вакцинацияларды алып, ушул учурда статистикада бир 50% алып бүттү. Очередке туруп алып атышат элдин баары. Аз көбүнчөсү бир 50% киши маскасыз жок эле көчөдө уже чыгып, бизде локдаундар бүттү да, ачылып баштады уже. Кудайым Таалам ушул оорусуңордон баарыбызды силерди сактасын. Бала чакалар менен аман болуңуздар. Эми оюн жыйынтыкталды да, Бүгүнкү оюн боюнча силерден мен ой пикир сурагым келип атат, урматтуу мырзалар. Оюн кандай болду? Суроолор жактыбы? Дагы кандай кылып туруп Американын башка штаттарында өкүндөтсө ушул тууралуу ой пикириңиздерди жана кайсы суроо бүгүнкү оюнда сиздерге өзгөчө жакты? Кыргызча переводу барбы? Урматтуу алып бүгүнкү оюнга биз негизинен балдар менен бүгүн бет көрүшүп отурабыз. Толук 100% чогулдук, анткени ар кимибиздин жанагы жумуш учурунда болуп, телефондор менен сүйлөшүп, баарлашып, анан уже бир аз даярдык көргөнбүз. Негизинен оюн аябай жакшы, кызыктуу өттү биз үчүн. Мен ойлойм башка балдарга да жакты. Бизди бул жердеги ушул 10 суроонун арасынан бар балдар менен ушул Чыңгыз Айтматовдун мекенге болгон ушул темасы, ушул суроо аябай бизге жагып, ушул суроону эң кызыктуу суроо деп тандадык. Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынан алынган. Ооба, чындыгында кызыктуу суроо, анткени мекен бул мекен. Ал ордуна турат экен, биз мекенден сырттап чыгып кетет экенбиз, убактылуу кайра келет экенбиз дегенде, ошон үчүн мекен бул киндик кан тамган жердер, баарынан ыйык, баарынан кымбат дегендей. Жакынкы убакыттарда сиздер менен жүз көрүшүүнү насип кылсын, кучакташып дегенде, калган мырзалардан дагы Максат, Азамат, сиздер кыскача ой пикир билдириңиздер. Кандай оюн болду? Сиздерге жактыбы? Араңыздарда калоочулар болсо ой пикир билдирсеңиздер болот. Жалпысынан оюн аябай кызык болду. Менде даярдык жок болчу өзү үчүн, ачык айтканда. Бул жактагылар телефондо бири-бири менен аябай жакшы баарлашып, бири-бири менен сүйлөшүп, ошол булар тактикасы жакшы, бири-бири менен аябай жакшы сүйлөшүп эме кылып турушат. Мен кеч эле кошулуп калдым. Бирок жакшы, баарыбыз ар тармактан келген адамдар болгондуктан
ар кимибиз өзүбүздүн тармактарды дагы анан бири бирибизге болгон баягы көз караштарыбыз дагы жакшы болуп чыкты да. Анан суроолор аябай кызык болду, баары эле кызык болду. Анан көбүнчөсү ушул Adidas суроосу аябай жакшы. Ошону ким берген болсо дагы Азамат экендиги. таза экен. Жакшы. Кудай буйрса ушуну мен ойлоп атам, элдер мырза, айына бир жолу өткөрүп турсам. Жакшы болот. Айына бир жолу кылып өткөрсөк болот, балдар менен ушул составда. Интеллектуалдык оюндардын түрлөрү чындыгында дүйнөдө өтө көп. Көпчүлүк ошол Россия телеканалдарында ойноп жаткан оюндардын ошолорда аналог болуп эсептелет. Көбүнчө Европадан, Англиядан, Америкадан ошол оюндарды баягы көрүшүп, орусча аналогдарын Турцияда, мисалы үчүн Билерман Ордонун Шурдекагдан түрөткөй варианттары Турцияда ойнолот да. Кто хочет стать миллионером деген оюндар бул дүйнө жүзүнө тарап кеткен оюндар да. Ошондуктан бул интеллектуалдык оюндар чындыгында адамдардын зээнин курчтап, ой пикирин күчтөндүрөт. Анан эң негизгиси адамдардын ортосунда достукту бекемдейт. Интеллектуалдын арасында достукту бекемдейт. Анда эмесе урматтуу команда, урматтуу мекендештер, баарыңыздарды бүгүнкү жеңиштериңиз менен куттуктайм. Биринчи оюн биздин Билерман Ордо клубундагы командалар үчүн да бул чындыгында өтө жакшы көрсөткүч болду. Анткени бардыгы биринчи оюнда мындай жеңишке жеткен эмес да. Сиздер өтө жакшы ойнодуңуздар. Болор Блиц раундда ошо 5 суроодан калдыңыздар. Анан бул Максат мырза футбол боюнча футбол кызыгандыбыз. Блицте экинчи суроо футбол боюнча болчу да. Ошону биринчи бербепсиз да. Ошону айтып койсун да болсо эки суроо. Беребиз. Анда коштошолу анда, урматтуу мырзалар. Рахмат сизге, жакшы туруңуз. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Баарыңыздар бизден салам айтыңыздар. Кудай буйрса бул оюнду YouTube'га жүктөйбүз, жакшы YouTube'га жүктөп, анан Америкада барлык мекендештерге кудай буйрса бөлүшөбүз, таратабыз дегендей. Буйрса. Сиздерден дагы мына урматтуу мырзалар, Азамат, Максат, Мирза, Тилек эл болсун. Билерман Ордого суроо жөнөтүңүздөр. Америкада бир топ кызыктуу фактылар бар. Пенсильванияда толтура дегенде мыйзамдар боюнча азыр ушул суроолор жөнөтсөңүздөр бир оюндар коюп, балдардын да кызыгуусун да арттырабыз деген ойдомун да. Анда эмесе кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Рахмат. Сизге жакшы туруңуз анда. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, аман болуңуздар.